2-3 жыл мурда Меккеден bir чоң шейх келип калды. Абдулла Муслих деген. Ошол Кур'андын мужизалары тууралуу bir топ сабактарды өтүп, ошол bir нерсени эстетип коеюн. 69-жылдан 72-жылга чейин 69 мана кече жакында эле 1969-жылдан 1972-жылга чейин америкалыктар, космонавттар айга 6 жолу барып келиптир. 3 жылдын ичинде айга. Алардын табиятында изилдөө күчтүү экен. Америкалардын табиятында. Издегенге, изилдегенге, bir нерсени аныктаганга, аябай ушундайга кызыктар экен да. Ошол жерде топурак майда чүдө таш башын алып келсе керек да. Айдан. Келип анан издептир, изилдептир. Ар жерден изилдеп, ушу тыянакка келиштир. Айдагы bir убакытта күйүп турган экен. Жалындап турган экен, кийин өчүрүлгөндө баягы күл болуп калат го. Ошондой болуп калыптыр. Деп ушу чечимге келиштир бардыгы. 14 кылым мурда Кур'анда Алла Таала айтып атат. Biz aydı gündü ekon teң nurlu kılıp, жалынды kılıp жараттык дагы, айдыкын өчүрүп, күндүкүн калтырып койдук дейт мына сага. Американецтер Кур'ан эле окугула деп атам э. Изилдебей эле Кур'ан окусаңар изилдегениңердин баардыгын ошоктон табасыңар. О пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде туруп эле ушунун баардыгын айтып койгон. Алла Таала вахий берген. Ал изилдеп, тияка барып, аны чукулап, кыйналбай эле айтып койгон. Бардыгын элестетиңиз. Жерде туруп айды 2ге бөлүп койгон пайгамбарыбыз. 2ге бөлүп койгон bir сөмөйүн менен. 2ге бөлүп койгон. Мынандай пайгамбардын үммөтүбүз биз. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бар го. Биз эле кыйын боло бербейли. İsa paygambardın da paygambarı. Musa paygambardın da paygambarı. İbrahim paygambardın da paygambarı. Nuh paygambardın da paygambarı. Süleyman paygambardın da paygambarı. Davut paygambardın da paygambarı. Adam atağımızın da paygambarı bizim paygambarımız. Kança suyun, kança sıymık, kança şaraf. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Sizler suyun beysin örümü. Sıymıktan baysın arvı. Eң улуу пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болдуңар. Кыямат күнгө чейин ошонун ишин, мээнетин, пикирин, гамын, дуасын, ибадатын жеткиргенге жоопкерчиликтүү болдуңар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 63 жыл жашаган. Меккеде 53 болду, Мединада 10 жыл болду, 63 жылдан кийин дүйнөдөн кетти. Кыямат күнгө чейин келе тургандарга иман жеткирүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген берекелүү, нурлуу, райымдуу жашоосун бүткүл ааламга сунуштоо мусулмандардын мойнуна милдет кылды. Тилекке каршы бүгүн мусулман өзүнүн дининен кабарсыз, мусулман өзүнүн динин билбесе, башкаларга эмнени сунуштайбыз биз? Биз ушундай улуу пайгамбардын үммөтү, улуу пайгамбардын атын алып, улуу пайгамбардын мээнетин, динин таштап, бүгүн биз алардан да артта калдык. Өзүбүздүн бейишибиз да күмөндүү болуп калды. Биз өзүбүздүн бейишибиз анык эле, тиги башкаларды бейишке алып кетишибиз керек эле, бул жака келип алардын бейишин талашып, өзүбүздүн бейишибизден айрылып калдык азыр. Пайгамбарыбыз айткан: "Ад-дунья сижнул муъмин ва джаннатул кафир." Бұл дүйнө момунга bir түрмө катары, абак катары, капырдын бейиши деген. Биздин бейишибиз бул эмес. Бирок тилекке каршы биз келип алардын бейишин талашып, өзүбүздүн бара турган бейиштен айрылып кала тургандай, барбай кала тургандай, ага кирбей кала тургандай болуп калдык да. Кудай сактасын. Болбосо бу дүйнөгө жиберилдик эле, ошолорду өзүбүздүн бейишибизге алып кеткенге. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го: "Бу дүйнө менен менин эмне мамилем бар?" деди. "Кун фи дунья кааннака гариб." Бир жолочудай эле жашабайсың бу дүйнөдө дейт.
Канча жакшы көрбөңүз, ошо менен сөз ажыраша турган күн келет. Канча бу дүйнөдө жашабаңыз, сөзсүз таштап кете турган күн келет. Бирок ислам динибизден айланайын, тегеренейин деп айтайлы, садага кетейин. Ислам дининде дин жок. Дүние деп динди таштаба, дин деп дүниені таштаба. Үміт менен жаша, бирок Алладан коркуп жаша, өлүмдү эстеп жаша. Башкаларга зулумду кылбай жаша. Үміт менен жашайбыз, көп жашайлы. Тез эле өлүп калайлы деп өлүмгө чакырып аткан жери жок. Бирок динибиздин баалуулуктарын карайлы да. Динибиздин баалуулуктарын карайлы да. Мен силерге айтайын, истегенде